эчтеке кыла албайт. Ошогонун баарын ошо менен түзүп берет, чынбы? Болду да. Анан ана жерден коррупция болуп кетет да по-любому. Жейт да, жеш жүрсүн. Эл кантча болот эми? Жолдордун оңдолгонун көргөн жокмун эч жерден. Анан мамлекет бизге бир тыйын бербей эле бизди сыгы берсе биз каяктан? Жылга эле дор налог төлөп атабызго, ал акча кетип атат. Жамгыр жаса, жамгырга ошонун баарына төлөй баштайбыз кош керек деп ойлоп атам менчи. Мына салыкты башынан эле төлөп келатабыз, дорожный налог. Жолдор да ачык бор оңдоло элек, туурабы? Бензинге жана могу дизелдик отунга салергагачы там акциздик салык алынат да. 2026 жылга чейин тоннасына 2 сомдон кошулуп турат. Сизден албайт да. Заправкалар алат да, бирок алар кымбаттатып коет да бир аз. Баары эле бизге кошулат да. Ошол болот. Анан үчүнчүсү бул эме болот. Жүк ташуучуларга. 1 чакырым үчүн 1 сомдон төлөп сунушталат да. Мисалы үчүн сиз Караколго жүк алып барсаңыз 400 км 400 сом болот. Анан ал боюнча эле калбайт. Бул 2030 жылга чейин ар бир жылына 1 сомдон кошулуп турат. То есть сиз быйыл 1 сомдон берсеңиз, эмдики жылда 2 сомдон бересиз, аркы 3 сомдон, ошентип 10 жылда 10 сом бере баштайсыз да. Анан бул жүк ташуучулардан алынат. Бул боюнча пикириңиз жабылды. Мен бул боюнча такыр эле менин общий пикирим, биринчи элдин, биздичи, карапайым элди айлыгын көтөрсүн, иштеп аткандардын. Мисалы мен азыр водителмин да, бензинди арзандатсын, жакшы условия түзсүн, пенсия пособие элдерди көбөйтсүн. Биз карапайым эл канча көп акча алсак, мамлекетке ошончо көп акча төлөйбүз да, туурабы? Анан мамлекет бизге бир тыйын бербей эле бизди сыгы берсе биз каяктан? Кантип эметти? Мына Итак элдин баары мигрант болуп кетти. Кыргызстан аз эле киши калды. Анан кантип төлөйбүз анын баарын? Пожалуйста, элди оңдосун, айлыктарды, пенсияларды көбөйтсүн. Жок дегенде бензинди арзандатсын. Эл бай болсок биз беребиз да, акчабыз болсо. Акчабыз жок эмнени беребиз? Туурабы? Менин пикирим ошондой да. Ошол. Мен каршымын, короче, азыр момундай. Пока азыр мен каршымын. Эгер могу жолду платный кылса, каршымын да. Потому что жолду платный кылса биз баягы эле жашообуз. Баягы эле жашоонан кантип калат. Элдин жашоосу оңолсо беребиз. Эми баары бүтүп ошол эле калдыбы билбейм. Эми жакын арада биз кандай десек. Мультфильм бар эмеспи жана Чиполлино. Ошондойдой болуп жамгыр жаса, жамгырга ошонун баарына төлөй баштайбыз кош керек деп ойлоп атам менчи. Бүт бөйрөктөн шыйрак чыгаргандардай иш кылса, эптеп эле чын айткандачы. Кантип бир элди сыксак деген ойдогудай иш кылсачы билбейм эми. Төлөнгүчү жерлерден төлөнсүн, эми мисалы Төө Ашылдагы жанагы төлөнүп атат болсун эмеден. Эми андай болсо анда ар бир немеге эле төлөй беребиз. Андай эми анда. Жүргөнүң турганың бүт эле. Дем даже эмне дештиш чын айтканда. Эл эмне десе ошого биз өзүнчө чыга албайбыз. Эл ошодо ынтымактуу биригип эме кылсакчы, эчтеке кыла албайт. Ошогонун баарын ошо менен түзүп берет, чынбы? Болду да. Анан ана жерден коррупция болуп кетет да по-любому. Жейт да, жеш жүрсүн. Азыр деле жейт дейсизби, азыркы бийликте эле? Жейт да, бар бул коррупция уже кирип алганда муну кызыш кыйын да, коррупциянычы бар. Чынбы? Анын үчүн катуу иштеш керек. Иштеп атат эми иштечилер, эми көрөбүз да буйруган. Хорошо, рахмат. Анын баары тең, по-моему, неме да? Болбогон эле нерсе да. Себеп дегенде, мына салыкты башынан эле төлөп келатабыз, дорожный налог. Жолдор да ачык бор оңдоло элек, туурабы? Ошондой эле болуп атат. Ошол салык төлөгөн акча каяка кетип атат? Мисалы. Ошол акчанын баары тең как положено на дорожный налогты төлөп атасыңбы, ошол по назначению немеч керек да. Ал акчанын баары тең бюджеттен бөлөк тармакка кетип калып атат да, мисалы. Бюджет дырявый болуп атат. Ошол. Жанагы сен айтып аткан неме, по-моему, туура эмес да алчы. Анын үчүн жолдордун баары должны быть идеальными. Бүт инфраструктурасы менен, разметкасы менен, знактар менен. Жол деген должен быть безопасный тогда. Мына канча көлдөн деле мына мал чыгып кетип, канча авария болуп атат. Ошонун баарын караш керек да. Просто аны үчүн могу акчанын баары тең ушул айдоочулардан түшкөн акчалар прозрачно, если неметсе, анда можно. А так смысл жок да. Просто очередной кормушка болуп да. Менин оюнча. Мен мисалы каршымын.
мен мисалы жолдордун оңдолгонун көргөн жокмун эч жерден. Баягы Атамбаев салып кеткен бойдон ошо бойдон турат. Эч ким эчтеке кыймылдаган жок. Анан дөстөрү салып койгонсо ошо жолдорду бирөөнүн жасап койгон жолун колдонгон болбойт да. Эл да кыйнап жиберет. И так эл кыйналып атат. Көрүп атасыңар. Турмуш кандай болот? Бардыгы кымбат. Бензиндин баасы деген 67 сом болду. Мындан артык каяктагы эми жол калды акча сормой калды жолдон эле. Туура эмес да бул. Мен каршымын. Менин оюмча азырынча буга элдин акыбалы жетишпейт. Буну кийинчерээк караш керек да. Элдин мындай бир каражат жагынан бул абалга жете элек да, ошо жолго төлөгөнгө. Кийинчерээк болгондо канча убакыттан кийин маселе? Мен билбем, бирок бензин да кымбат ал азыркы учурдачы. Каршымын, ансы эле налог төлөп атпайсызбы? Анан кийин тияка барсак дагы төлөп налогду. Зачем бизге? Кереги жок анда. Допустим, азыр бензин кымбат болуп, элдин баары кыйналып атса, анан каяктагы жол мисалычы. Башка өлкөлөрдө мисалы, наоборот элдерге жардам берип атышпайбы? Мисалы тияк-бияктардан бирдемке кылып, тияк-бияктан жардам бериш. Бул мен билбейм, туура эмес көрөм муну. Мен өзүм менчик оюм. Болду. Жетте окут кылса кыргыздар, эчтекеси жок болсо, эмнеси бар кыргыздар? Кара, өкмөттө эч пайда жок болсо, машина өзү алып, өзү жасайбызбы? Же сарайка санда болсо, каякта кандай окут? Эл кантче булат эми? Кайсы жолго акча төлөйбүз? Каршыбыз. Кырган жол жок да азыр. Чын серьезно каршыбыз. Жылга эле дор налог төлөп атабыз го, ал акчага кетет. Жылга төлөп атпайбыз дор налог. Жыл сайын дор налог төлөйбүз. Ал акчаны ошо акча менен оңдоо эми ошо акча төлөгөнгө келет бекен ошонун баары. Төлөнбөйт го по-любому. Мына оңдоп туруп, көрсөтүп туруп, анан кийин айдаган менен баягы уялганыбыздан биз деле төлөмөкпүз. Жазалуу элек жолго эмне төлөйбүз? Деле баягы кандай десем, орустар айтканда бумага сөз терпит дегендей болуп атат. Кагаз түзүндө бит. Иш түзүндө эчтеке жок.